Assalamu алейкум дейт. Менде суроо бар эле. Менин жолдошум кайтыш болгон эле. 15 жыл болду. Бир балам 10 класста окуйт. Мен жолдошум өлгөндөн бери турмушка чыкпадым. Азыр жашым 35 жаштамын. Колумду сурагандар аябай көп. Балам чоңоюп, азыр турмушка чыга албай калдым. Мага сунуш түшүп жатат. Эч кимге айтпай эле нике окутуп жашайлы убак келгенде айтабыз деп болбойт андай. Ал ошентип айтып аткан эркек сизди жеңил пайдаланып, төшөк кумарын эле пайдаланып кетейин деп аткан эркек ал. Эртең таштап кетет кызыктуу көргөндөн кийин. Ошон үчүн сиздин эч кандай айыбыңыз жок. Сиз тескерисинче ошо балаңызды ойлоп, чоңоюп калсын, балам жер карап калбасын деп күйөөңүз кайтыш болгондойын өмүрүңүздү, жаштыгыңызды, сулуулугуңузду балаңызга арнап, эрезеге жеткизип атасыз тарбиялап колдон келишинче. Жалгыздык жанга тиет, кыйын. Ошол турмушка чыга турган болсо сиз күнөө иш кылган жоксуз. Ошон үчүн кадимкидей, биринчи никедегидей эле атаңыздын, ата-энеңиздин астына барып, атаңыздын астынан колуңузду сурап, бүт ошол жерден калың махыр бычылып, жакшынакай бүт жөрөлгөсү менен никенин шартын ылайык алыш керек болот. Жоопкерчилик деген маселе. Эмне үчүн никеде вали, туура Ханафи мазхабта ата-эненин ошо вали адамдын, эркек адамдын, аял киши үчүн эң жакын болгон эркек адам валилердин уруксаты сүннөт. Башка бизден бөлөк мазхабтарда парз, важип бул. Бирок ошондой болсо да сүннөттө ылдый ташталып койбойт бизде. Өтө чоң каралат бул маселе дагы. Анын өзүнүн да шарттары бар. Мунун баардыгы ошол күйөө бала мындай бир айбыгып, тартынып, мындай бир сыйлап тура тургандай шарт түзүш керек да никеде. Никенин ошондой оор кепилдиктери бар. Аялдын өмүрү коюлуп атат бул жерде никеде. Ошон үчүн андай эркектердин кулагына такыр кулак салбаңыз, андайларды алыс коюңуз. Карап көрүп, ошончолук мындай ыймандуудай сезилип, ошончолук диндар сезилип атса дагы, анын ыймандуулугу, диндарлыгы ошол никенин адебин толук сактоо менен ачыкка чыгыш керек. Анан кийин ачыкка чыгар. Канча аялдар ыйлап келди, заргакшап келди. Убагытын ушинткен макул болуп, сүйүп күйүп, алданып тийип алыптын, кийин таштап кетти. Азыр ата-энеме да бара албайм, бияка да бара албайм деген аялдар канча заргакшаган. Атаңыздын астынан кадимкидей нике кыйып, бүт никенин жөрөлгөсүн өтөп, адептерин ылайык алып кетсин.